кыйын экенин бу жерде казактар билбейт десем мен болбойт да. Ошентип сындык, жаман жакшыны көрдүк. Бүт кандай, ошо кезде кандай иштедип көрдүк. Сәчи милициялар жөн эле переодетый бандит болушту ошол жылдары. Таможник деген жөн эле ушундай мамлекеттик кызматкерлер мамлекетке каршы иштешти. Мыйзамдарды өзүнө бурмалап алды. Билимдүү киши көзүн көрүп турат. Ким менен мушташам, тиштешем. Мени деле баары сындырып коюп атышты. Анан мен айтам, атаң көр. Ушундай билим менен мени сындырып атат. Бул жөнөкөй элдерди шорун курутуп аткан экен деп ушундай түшүнүктөр болду. Көрдүк да кыскасы мен ошентип сиздерде эле болуп, карапайым акыркы жумуштарым ошо балык сатат, мына балдарым, кыздарым. Дару сатабыз. Ошол эле ишибиз. Бирок пандемияда дагы бир коркунуч болду. Элдер өтө чын айтканда көп өлдү. Чындыгында көп өлүм жетим болуп кетти. 7 күн карадым, президент жок. Президент жалганчы болуш керек ошондой күндөр. Эчтекең жок болсо да бар деп туруш керек эле. Элдин баары чочулады. Мен айлам эмне келет колуман? Музыка терапия деп чыккам. Силер толуктарсыңар, силер оорубайсыңар, коркпогула, үркпөгүлө деп. Музыка терапияны эгерде мен балдарым акылдуу болгондо азыр шарт көрсөтсө силер барыңар көргөнсүңөр. Онан бери бетим кичине каарыдым, өзгөрүп кеттим. Ошентип дук бердим. Анан эки дарыянын ортосунда бир Алмаз деген укам бар эле, Калбаев Алмаз Нуркамилович деген. Сен Куршапта чоңойдуң, Куршаптарды билесиң, тез группалар түз. Деп онда 250 эле киши батчу, азыр 1000 киши батат группага. 250 эле киши батат, ошонан бир 10 чакты группа ачып алып, давай туугандар, патриотторуңар тез акча жыйнагыла деп. Акча жыйнатып, ушу Куршап зонасында эки дарыянын ортосу азаматсыңар, силер кыйынсыңар деп турам. Акчалар жыйналды, 6 миллион жыйналды. Биздин балдар бирок ошо Москвада жүргөндө салып атат. Башка жакта жүргөндөрдө салып атат. Москвада кимдер барсың десем, ошо Алтынбек Эргешев деген эмдикчең эсимде калды ошо бала. Мен барып мына деді, хорошо паспортуна жөнөткүл акчаны, болгон жөнөткүлө давай берем. Клексион гепарин деген дарыларды карагыла. Деп 3100дөн келип атты. Учкан ар бир нерсени көрсөтүп турат только. Эл көрсө алдабасаң эл акча сала берет. Анан ошол акчаларды ошондо гепарин, клексион деген дарылар. Врачтардын спецодеждаларын бекер алып келип берип 3100 мен келип атты баягы дарылар, эң кымбаттан. Бишкекте 15 миңге чуркап издеп таппай жүрүштү. Biz Куршапта не кылайлы деп менен эле сурашат да, бекер бергизиле, бекер. Анткени элдин баары оорубайт, Кудай кааласа. Деп көрдүңөр көп баягы Куршап чайканасын обсерватория кылып берди. Билесиңер, эсиңерде бар ушулар. Ошентип элди кичине болсо дагы өлүм житимдин аз болушуна мен салымым бар. Министр болбосом деле эч курса айыл өкмөтү болгонум жок. Учурунда элим айылдык советке дагы шайлашкан жок мен. Болбосо ошо кезде мен жогорку кеңешке депутат болбосом деле азыр кыргыз журтчулугунун бир 30-40% тааныйт мени. Главный президент тааныйт. Камчыбек Кыдыршаев тааныйт. Бүт депутаттар тааныйт. Мен чоң деген баары тааныйт. Тилегим жакшы экен, ниетим жакшы экен, азыр ошо шерим колуп, менмин деген аксакалдардын жанында мынан жүрөм азыр. Ошо корукчунун баласы учаны мага тартат олордон мурун ушундай азыр. Анан бул жолу көрдүңүздөр, ошол бир чоң иштерим эле айтып атам, анан башка кичинекей иштерим толтура. Мына Жалпакташ эли азыр башка эл. Чын деле мактана турган Жалпакташтар мына баш көтөрүп жүрө турган эл. Мурун учурунда өздөрүнүн эки сорт көрчү, анткени жол жаман, чаң болуп келишет байкуштар. Тууганыныкына кирсе да, каганып кирбейсиң деп, кел деген ордуна тазаланып кирбейсиң деген эл болчу. Келиндерибиз ошол жактан жакшы кийимдерин алып келип алып анан бир Куршаптан кийинип дашып барчу. Чынбы? Азыр онтпай эле келет. Ошол атышып атып шайлаган акаларыбыз кылып бере албаган ишти мен кылып бердим. Ошо коррупционерлерди, урларды шайладыңар. Эми балдар келе айтат, ошолор шайлагыла майлыбы? Мен акыркы шансым бул. Мен элге айта турган сөзүм бар. Ар бир күнү 1 сомдон беришиңер керек. Эч эле кур дегенде, аз дегенде. Атак өзүңөрдүн эмеңерге жараша бүт Кыргызстан боюнча ошондой проект түзөйүн деген ниетим бар. Бул идея эмес, бул өз идеология бул. Тода кошойлу ошо 7 миллиондун башын бириктирем деп аткан кишим мен. Жалпакташтын башын бириктирдим, эми ошого өмүрүм жетсе, мен улуу иш кылган болом. Кайнарга жол салып бербейм, угула. Өзүңөр саласыңар. Башка кылып бербейм. Анан пул берет экен деп чолдуңар үзе. Мен жизнь пул бербейм, эсиңерде болсун. Бул деген уят иш. Onu алуу уят иш. Хорошо, мен кантип мен сизди 2000 сомго баалайм. Сиз кымбат турасыз мен үчүн.
Men eş kılsa men uyalып alın dep 100 ming berişim gerek. 100 ming mende yok. Anan 2 ming bergen bul silerde munda kordo, toğotpo, bağın 2 ming so'm degen söz al. Kantip alasыңар? 2 ming so'm yok yaşap atpadыңар bile. Bravo. Oşonday kılla. Nabarot ma okşoğan jigitlerge oşolardan kam bolbay жүрүң dep KG'de şaşka түшүп kalganda puldan bermesеңер mende uğurlukka kiren bolbosa. Düşünürmü? Oşol. Men maksatım oşo. Birikken elde hiç kim jеңелбейт. Oşo 7 milyon elde biriktirip koyun. 1 so'm menen bolsa da biriktireyin. Hatta hiç kur dese uşul. Oşo bebeçerege jardam berебиз деп birikse 7 milyon teng. Jaman iş bolsa da al birgelet. Buga çeyin pangbaş sayasatçılar ne kıldı? Uruğa böldü. Ayılga böldü. Şol. Emi bölünsöңөр bölüngülü. Uruğa bölünesöңөр. Ne kıla? Ысырапкерчиликти жоюу деген закондун президент чыгарган указдын демилгечиси мен болом ошо. Биринчи чыгып, урматтуу Садыр Нуркожоевич, керек болсо заставить этип болсо да мына ысырапкерчиликти жоюп болсок, элдер жарышып атып, жакырланып кетет деп чыккан киши менмин. Ошондан кийин указ чыкты, бирок ошол мындай жакшы болбой атат да, мыйзамдар жакшы чыкпай атат. Менин максатым эле ошол, бая 1 сом дегеним, бейбечерге жардам беришке барайтам. Анан ысырапкерчиликти силердин себептериңерди, баягы калпеле штампилдериңерди, али Кытайдын жараткан калпагын, али Кытайдын материалынан тигилген акты кийип эле, атай удобный болсун деп пул чыгарган цивильный элдер. Ошон менен эле катташканды. Саясий себеп деген качан мурун жокчулугураак кезде атаң өлүп калса кыздар алып келет эле агамын дасторкону жупун болуп калбасын деп. Азыр ресторанга келсең, ресторанын столу ийилип турат, ачынбы? Дагы себет, бечара кыргыздын курсагынан башка эчтекеси жок, айнаны. Только эле жей, ондан башканы билбейби. Элдер космический корабль жаратып атса, биз ушу курсактан анан атам рейс болгон экен, атам анан кийин полмон болгон экен, анан бир койду жеген экен, бир жылкынды жеген экен деп эле жүрө беребиз бем. Өзүбүз болгондо ошентип жүрө берет элек, алып кетебиз башка жактан. Балдарыбызды окутушубуз керек, жакшылыкка үйрөтүшүбүз керек. Туурабы? Жакырланып атат. Эми жаштар жарышат экен, алына жарышат. Жок, алына жараша болбойт. Адамдар атаңдашат. Бирөөсү бар экен, арамдан таап алган экен, ол чачат, анан бечара шорду дыйкандагы балам өксөбөсүн деп карызга батып калып атат. Кыргыздын каада салты эмне эле? Өлсө да барып жардам бер деген. Адам гана жогосун. Биз көптөйлө ошол деп керек болсо жегендеринде эле өзүлдөр алып барчу илгери. Баласын үйдөсө bir torpak soyup toy kılat эле. 10 torpak 20 koy түшүп алчу. Ошо менен мына балам жаша деп бөлүп койчу эле. Азыр кандай? Үйдөйсүңөр, бүрчү күн анан кетет, келиңерди алып каласыңар үйгө кызматка. Ол жүрөт шорду. Кредит төлөйм деп. Ошо жашоо эми. Так ошондой. Силерге жакпаган иштерди кылам. Шайласаңар, ондан көрө ойлонуп шайлагыла. Мен макулу, мен опасный кишимин. Барып эле бюджеттен ала коет эмес, силер эл көтөрүлүп кылган жакшы болот. Элдик салым деген бул өлкөнү дагы элдик салым менен курайлык. Бизден мына Япония итке минип калган учурда ошентип чогултушкан акыркы мына аялдары мына сөкөлөрүн таштап турган иш кылган. Южный Корея ошондой болгон. Германия ошондой болгон баягы согуштан кийин. Силерде бар. Баары мен сөзүмдү эстеткен жок. Эстетсе азыр бирден ой бергиле мага, мен ала кетейин эме бюджетке. Мамлекет деген не кылыш керек? Пока азырынча мугалимди багып туруш керек. Учур келе мугалимге да өзүңөр төлөйсүңөр. Медицинаны карап туруш керек. Пока адамдардын баардыгы мүмкүнчүлүгү жок. Кийин ал да жекеменчик болуш керек. Өсүү болуш үчүн ушундай болуш керек. Баардыгы биз эми ого даяр эмеспиз. Биздин балдар ошого даяр болуп эле калат. Анан платный болгондон күчтүү болот экен да, чынбы? Медицинадагы мугалимдер да жакшы төлөсө, анан мугалимди кичинекей айлык берип койсоң, ол деле жүрө берет экен. Бардыгы частный болот кийин. Мамлекет не кылыш керек? Жакшы коргонуш керек. Солдатты жакшы багыш керек. Милицияны жаман болсо да милицияларды да жакшы багыш керек. Урсагы тоюп пара албай турган милиция кылыш керек. Туурабы? Армияны багыш керек алар. Анан мамлекет салып берсин дечи болбосуңар. Мамлекет ишкана салбай. Силер мамлекет салган ишкананы көрбөдүңөр беле? Мына билимдин аздыгы да элдеги. Не кылат? Жолдорду кургандан көрө завод куруп ой дейт. Заводду курган да мурун, билесиңерби? Мамлекет курган завод эффект бербейт. 3 жылда, 2 жылда директор алмашып турат. Баары алмашыдан деп ол жейт.
Керек болгондо ошо байлар эле курат. Азыр только эме выгодно болуп атат, ресторан, ошону куруп атат. Учуру келет. Ресторанга да эч ким кирбей баштайт, же болбосо мындай модадан калат. Уже башка нерсе кыла баштайт, уже кыла башташты. Эми муну сразу эле кылыш кыйын экен. Аракетти кылып атат, көрүп атасыңар. Садыр Нуркожоевич самолет менен оягына барып атат, ака деп биягына барып атат, көрүп атасыңар. Камчы болсо вертолетим түшүп кетеби, түшпөйбү деп өмүрүн сайып коюп иштеп атат. Onu jamandашка болбойт. Биз азыр ошолорду колдоп кетишибиз керек. Мына шунча көтөрүлүп болуп атат, элибиз мынтип көтөрүлүп койсо болду. Анан али жамандардын сөзүн, ичтарлардын, иштен айдалып кеткендердин сөзүн укпагыла. Могулардын да көпчүлүгү эле иштен айдалып. Мага мисалы үчүн менин возрастымда акчанын кереги жок экен. Кийим алып кийинсем деле эч кайсы келиндер карап аткан жери жок. Чынбы? Жарашпайт так экен. Тамак жейин десем, көбүрөөк жеп алсаң ашкыла албай ооруйт экенсиң. Анан арак ичкен эле кезде керек экен акча. Анан бизге кереги жок экен. Башка учурда кереги жок экен чындап элечи. Ondan göre karganda sekin akçalarını verirler gençlerge. Ce içi atkanlarını verirler, ce yasanıp giyini atkanlarını verirler. Şanduktan benim evimde o şöyle cangal. Sen giyinbeysin, elde arılap жүрөсүн. Aynen, elimi arıla giyini alıp duruyor. Özlülerinden kımbat kasmışım. Bir kişi modlu olup prosto жүрөйүн desem ayarım düşünbeydi de oşa. Bizim evde oşaldık öyle. Sen giyinbeysin degen cangal. Sizlerde de oşandayı mı? Ben nabarot oşa giyingendin orduna ben oşa bir cetimge berip koysam oşal soğuk. Bir cetimge berip koysam ol unutpaydı, жизнь unutpaydı. Ben oşanı kılıp жүргөм. Sizleri de oşanda işe çakıram. Мына силер мен айттым таластан коюңузчу деме, таластан өткүзөйүн дедим. Жана кыргызда бир кеп бар. Бас майылдын кыскасын жигит билбейт, ат билет, эр жигиттин мыктысын душман билбейт, жат билет деп. Мунун кадырын биз билебиз. Кыргыз эли билет. Бул улуттук деңгээлге өтүп кеткен киши. Таң калып калдым. Биздин ой жүгүртүү жөндөмүз сенек болуп калгандан тышкары биздин жанагы эмебиз кыскарып калыптыр. Узун ойлоно албай, кыска ойлонуп калыппыз. Унутуп койдук. Коронавирусту унутуп койдук го биз. Биз өткөндөн сабак албай турбайбызбы? Ой, коронавируста жан алын койбой ушу жүгүрүп жана анчаны ташып элди сактап калып аткан киши да бул. Кырылдык. Ошондо же калып беле. Эшикке чыга албай калды элек го, бирөө кирбей калды элек го. Же калып беле. Ошондо болгондо мына келиндерибиз баш ийбей калды. Айылда аксакал, байбиче калбаган. Келиндер билип калды айылыбызды. Себеп дегенде тартип бузулуп калды ошондо. Ошондо канын жанын сайып, ушу эл деп жүгүрүп жүргөн киши эле го. Жол ал башка кеп. Болбосо, бирөө келди ыйлап, даарылап койду, буласы справочный бюро болуп калды, бүт эле ушуга чалат да. Ар ким жан талашат, жан сактасан дейт. Налда сотканы ачсаңар, бир келин ыйлап отурган болот, бир аз иштеген эле башталат. Бир бала тоголонуп жаткан болот, ыйлап атат. Кана ким иш жардам бердик ошого. Мына канча кишини айыктырып койду. Азыр мынакей ошон мына мен Чыңгыз Айтматов менен иштебиз. Биздики мындай чоң проект бул. Борбор Азия боюнча дүйнөлүк проект бул. Анан ушу кантип элдин башын бириктирип, мисалы үчүн Борбор Азияны бириктиребиз деп атабыз. Анан үчүн кыргыз элинин башын бириктириш керек деп, ошонун жолун издейбиз деп. Кандай кылып бириктиребиз бул элди? Ажырап кеттик го, ыдырап кеттик. Дегенче мынакей школда алтын медал менен бүтүптүр, институтта кызыл диплом менен бүтүптүр. Анан бул киши жолун таап койду, жолун таап. 1 сом деген эле. Мен улуу нерсени менен бириктирели деп атканбыз. Анан бул кыргыз элин бириктирген эң жакшы жол турбайбы? Жана буга келесиң да. Ошол жерден тажабай, кодум эле өзүнүн огородуна иштетип атканда адамдарды бардыгына сарсанаа болуп, бардыгына күнү түн дебей, ушундай болуп, кароол сыяктуу туруп, бир казыкка 2 жыл, 1 жыл болуп токтобой байланып бергенде. Тургула элим, тургула ага, эни, тууган, дос, тиги бул депчи. Вот ошол эрдик ошондо туугандар. Азыр 5-6 өзүңүн балаңы бир туугандарың бириктире албайсың керек болсочу. Бул деген киши ошончо элдин биригип, ушунча чоң ийгилик жарашына себепкер болуп берди. Ошодон тажабады. Ошонусуна баа бериш керек, эрдик мына ошондо. Мен кече күнү айттым, бул кишинин эмгеги азырчы чындап келгенде кыргыз эл баатыры деген наам бериш керек бул кишиге деп. Себеп антып туруп берген азыр практически мүмкүн эмес. Ушул киши ушул деген нерсени жасап коюптур, мына андан кийин дагы бир топ жумуштарды жасалган. Мен көрүп алып аябай таң калдым. Бул жалпы Кыргызстан боюнча бар атат бул кишинин эмгектеричи. Жардам берген адамдар канча көл таластыгы бул болуп. Эми бу жерде мындай. Азыр ушул деген жумушту
bir 60-70% уже işe düşüp уже amal olup kaldı. Ha bu kişinin tigi biylike baratkanı, deputatlıkka baratkanı eldi tezirek biriktirүүгө үлgü jardam alayın degen ele maksat. Bizdin mentalitette мындай билесиңер, ал кишинин колунан эмне иш келет экен, кандай кызматта иштейт экен деп суралат. Вот ошол кезде бул киши депутат экен, жогорку кеңештин десе, укмуш экен деп, мына азыркы 1 сом деген проекттин жүрүшү тез болот. Ошол 1 сом деген проектиге 7 миллион адам жасасак, ошонун 4 миллиону катышып берсечи, туугандар. Күнүнө 4 миллион сомдон акча түшөт. Ушул 4 миллион сомдон акча 1 жыл түшкөндө билесиңер эмне деген акча болот. Ой, мамлекеттен сурабай эле, мына рак болуп калыптыр, мына тиги болуп калыптыр, мындай болуп калыптыр дегенде проблеманы жөн эле эл өзү эле чечип алат. Эч кимден сурабайт. Утуруп элге чыгып алып, коробкасын коюп алып, Ош базарында тиги базарларга коюп алып, ушу колуңардан берсе жардам берип койгула деп дубана болуп отурбайт. Бул деген улуттун абийирине өтө шек келтирип аткан көрүнүштөр, туугандар. Мына Кубанч аке кудум ушул деген нерсени чечип коеюн деп атат. Биздин азыр ушул кишини шайлабаганыбыз бул өзүбүзгө кылган душмандык эле деп эсептелинет. Багы депутаттар, буржуйлар, олигархтар баскан киремиңизди басканыңызда бир айылда чаң жолду эстеп коюң ага. Бачага. Бүтүрөбүз. Кудай кааласа мына бир эми айылдын жолуң болсо, Sen жолуңа мени WhatsApp неде кайнадын WhatsApp группасына да киргизип коюн. мен тең деле экес, азыр айылдыктар керек болсо шайлоочулар, о саясатчылардан кыйын неме болуп кетти. Аң сезим өстү. Биз да мал бойдон жашап калган мезгил өттү. Азыр ким экенин разборга кылып калдык. Мамлекет экенин, международный эме кандай экенин себеби сотто разбор болгондон кийин капитал системага кирдик да биз дагы. Анан кийин Кубанчка да бир тамаш беретинди айтып коюн, анан парламентке барганда эне Бакирулдун окшоп анан катын ала кетип калып ар мамлекеттерге. Yok, böyle. Asfalt yol bilgenlere biz de şu Baykeni görsek eкен de жүрдүк. Allah Taala bugün nasip kılып мына элме чогултабыз. Анан ушул кишиде иштарман болсо, элге керектүү болгон болсо, депутатка койсо колдойбуз деген ой болгон менде. Мен өзүм оюм айтып атам да. Ошол талап болду. Жакшы келдиңиз. Сизди мен көрсөм экен деп. Жакындан көрдүк.